Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бүгүн көтө турган темабыз density, тыгыздык. Бул бир заттын массасынын анын көлөмүнө болгон катышы. Мындайча айтканда, density барабар масс бөлүнгөн көлөм. Density тыгыздык. M масса, mass. V волюм көлөм. Бир заттын массасынын анын көлөмүнө болгон катышы. Бирдиктери болсо килограмм бөлүнгөн метр куб, же болбосо грамм бөлүнгөн сантиметр куб, же болбосо грамм бөлүнгөн. Мындайча айтканда, бир кубту элестетели, бир куб затты. Анын массасы бар. Массасы жана көлөмү бар, 1 метр, 1 метр, 1 метр. Мунун көлөмүнө V дей турган болсок, массасынын көлөмүгө болгон катышы бизге тыгыздыкты берет. M бөлүнгөн. Бул жерде суроолор англисче, алардын кыргызча котормосун түшүндүрүп берем мен. A block of aluminium. Блок деген сөз, блок деген түшүндүрөт. Алюминий деген алюминиум. Occupies түзөт. Volume деген көлөм. Weight деген салмагы. What is деген эмне. It's анын density тыгыздыгы. Мындайча айтканда, бир блок алюминий дейт 15 мл көлөмдүү жана 40,5 граммды түзөт дейт. Анын тыгыздыгы эмнеге барабар дейт. Бир блок алюминий бар дейт. Анын массасы 40,5 граммды түзөт дейт. Ал эми көлөмү болсо 15 мл түзөт. Тыгыздыгы эмнеге барабар? Берилди. Массасы 40,5 грамм. Ал эми көлөмү 15 мл. Тыгыздыгы эмнеге барабар? Чыгаруу. Тыгыздыктын формуласы M бөлүнгөн V. Бизге масса берилген 40,5 грамм. Ал эми көлөмү 15 мл. Барабар. Дей турган болсок, 40,5 бөлөбүз 15. 2,7. 2,7 грамм бөлүнгөн. Жообу бизче answer 2,7 грамм миллилитр. Экинчи суроого өтө турган болсок, what is the weight of the ethyl alcohol that exactly fills a 200 ml container? Ethyl alcohol, этил спирти, exactly деген так деген, fills деген толтурат деген, container деген container, weight деген салмагы, what is деген эмне. The density of ethyl alcohol is 0,789 грамм миллилитр дейт. Мындайча айтканда, 789 грамм миллилитр болгон тыгыздыгы этил алкоголдун 200 мл канча граммды түзөт дейт. Контейнер бар дейт. Контейнер. Мунун көлөмү 200 мл. Муну этил спирти менен толтуруптур. Анын тыгыздыгы болсо 0,789 грамм миллилитр дейт. Массасы эмнеге барабар? Берилди. Волюм 200 мл. Density 0,789 грамм миллилитр. Ал эми массасы барабар суроо. Тыгыздыктын формуласы эмнеге барабар?
масса бөлінгөн көлем. Массаны табуу үчүн биз не көлемди бул жака көбөйтүү кылып өткөзүшүбүз керек. М барабар тыгыздык көбөйтүлгөн көлем. Масса барабар тыгыздыгы 0,789 грамм бөлүнгөн миллилитр көбөйтөбүз 200 миллилитр. Миллилитрлер кыскарат. Масса барабар иштей турган болсок 0,789 көбөйтөбүз 200 барабар 157,8 157,8 грамм түшөт. Answer жообу 157,8 грамм. Үчүнчү сурооду карай турган болсок, rectangular block. Bir 4 burçluk blok, rectangular деген 4 burçluk blok of copper. Copper деген жез, metal, weights салмагы 1896 грамм. The dimension of the block. Блоктун dimension деген өлчөмдөрү, блоктун өлчөмдөрү 8,4 см, 5,5 см жана 4,6 см дейт. From this data дейт. Ушул билгилерди пайдаланып, what is the density of copper? What is деген эмне? Тыгыздык, density, copper деген жез. Bir жез металынан жасалган 4 бурчтук блоктун салмагы 1896 грамм экен. Анын өлчөмдөрү болсо 8,4 см, 5,5 см жана 4,6 см дейт. Ушуларды пайдаланып, анын тыгыздыгын эсептегиле дейт. Bir 4 бурчтук болгон жезден жасалган блок бар экен. Мунун узундугу 8,4 см, турасы 5,5 метр, бийиктиги 4,6 см. Мунун массасы 1896 грамм. Эми тыгыздыгы эмнеге барабар дейт? Берилди. Массасы 1896 грамм, көлөмү белгисиз жана тыгыздыгын эсептегиле дейт. Бир заттын көлөмүн кантип эсептейбиз? Барабар 5,5 метр көбөйтүлгөн 8,4 см көбөйтүлгөн 4,6 см. Бардык жактарын көбөйтсөк, көлөмү келип чыгат. Барабар көлөмүн эсептей турган болсок, 5,5 көбөйтүү 8,4 көбөйтүү 212,52 куб. 212,52 bir кубка барабар экен көлөмү. Бар 210,52 bir куб. Тыгыздыктын формуласы болсо, тыгыздык барабар масса бөлүнгөн волюм. Көлөм тыгыздыгы барабар 1896 грамм бөлөбүз 212,52 сантиметр куб. Тыгыздыгы барабар. Эсептей турган болсок, 1896 бөлөбүз 212,52 бар. 8,12 грамм. 8,12 грамм сантиметр куб. Answer жообу 8,12 грамм. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.